Assalamu алейкум, урматтуу Талас тургундары. Талас шаарынын Жаңы домдун жанынан ушул өзүңүздөр көргөн пескоблокпен салынган 2 кабаттуу там сатка коюлуп атат. Там издеп жүргөндөр көңүл буруп туруңуздар. Бул Бердике Батыр көчөсү. Жаңы домго келип эле Бердике Батырга бурулган эле оң тарапта 4-там. Локация боюнча айтып коеюн, жакшы жери ушул 103 маршрутканын конечныйине жакын, таксиге жакын, больницага жакын, супермаркетке жакын, аптекага жакын, Чыңгыл Айтбатов көчөгө жакын. Бул жакта мектеп боюнча номер 5 мектепке жакын, номер 8 мектепке да жакын. Үйдүн размери 11ге 11 болуп салынган экен. Экинчи кабаты бүтө элек, биринчи кабаты толук бүткөн. Участок 6 сотых, маңдайкы забор коюла элек. Качан баягы көчөлөрдө чектер такталгандан кийин да кое алсаңыздар ыңгайлуу болот. Бул жагында 2 бөлмөлүү временкасы да бар, азыр склад кылып колдонушуп атат экен. Бул жагында 20га жакын түп алма отурулган. Нөмөлөрүн берип аткан убактар экен. Могу эшик туугандар топкасы сырттан да кирсе болот экен. Үйдүн ичинен кирип, ушул топканы да тартып берем. Маңдайкы эшик ушундай стеклянный. Бисмилла, киргенде эле бул жери кафе. Теплый пол бар дейт. Бул жагын караңыздар. Студия кухня экен, холл менен бирге. Үйдүн ичин ушул базалит менен утепление кылып, гипсокартон чаптап, сыртына жидкий травертинди чачып койгон экен, жакшы моющий экен. Сол жагынан баштай берейин. Бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Ичин баары жакшы абойдон, ремонттору жакшы. Кийинки бөлмөсү бул жагында малый зал экен. Негизги зал 2-чи кабатта дейт. Бул жакта да дубалдар абой, полдору паркет. 2-чи кабатка лестница мына ушул жерге орнотулат экен. Бул жерин азыр убактылууча жаап койгон экен. Перекрытие балка менен экен. Бул эшик болсо санузел. Ичин баары жакшы кафелденген. Ушул автомат, раковина, унитаз, айрстон баардыгын калтырабыз дейт. Жакшы кухня гарнитурду дагы калтырабыз дейт. Могул эшик болсо жана мен айтып аткан топканын эшиги. Бул жактан кирип отту жага бересиздер. Көмүрдү болсо сырткы эшик менен алып келесиздер. Ушу топка кылганда ушул эң жакшы вариант экен да, сырттан да кирме, ичтен да кирме. Кээ бирлер баягы сырттан кирме кылып коет. Күндүн суугунда сырттан айланып барып жагыштагы проблема болуп калат да. Мынакей кышында сыртка чыкпай эле бул жак менен кирип жага бересиздер. Көмүрдү болсо сырттан аласыздар. Ушуну инсайт алып коюңуздар. Топканы кыла турган болсоңуздар, ушундай кылышты баарыңыздарга сунуштайм. Үстүнкү кабатка азыр чыга албайм туугандар. Үстүнкү кабатта негизги чоң зал, андан тышкары дагы 4 спальный бөлмө бар экен. Баасын $100,000 сурап атабыз дейт. Өзүңүздөр дагы чалып соталашып көрсөңүздөр болот. Вариантыңыздарды айтып көрсөңүздөр болот. Видеого лайк басып, видеону там издеп жүргөн досторуңуздарга жөнөтүп коюңуздар.